Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Азыр биздин куттуу студиябызга конок дагы келип калды. Өзгөчө коноктор десек болот. Мына ошол карантин убагындагы онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү алыска биздин ошол Нарын шаарыбыздан бери келип отурат. Нарын шаардык Жумабедин Шералиев атындагы музыкалык мектептин мугалими Жанарбек Абдыразаков, ошондой эле Кылым Кастарбаева, Мончок Саматовалар бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын коноктору. Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Кандайсыздар? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, баары жакшы келип алдык. Нарындан бери атайын биздин студиябызга келип отурасыздар, агай? Келиңиз, азыр эле ошол атап өттүк. Көптөгөн сынактардын жеңүүчүлөрү болупсуздар, онлайн сынактардынчы. Эми аны биз өзүбүз атагычак, өзүңүз атап берсеңиз, көп экен бу жерде дипломдочу. Мен башынан атай кетсем, бул эл аралык конкурс атайын онлайн сынагы болуп атат. Азыркы абалга байланыштуу онлайн сынак болду. Муну кимдер уюштурду? Муну ТМЖ деген фонд бар, атайын Тагдыр жашоо мезгил деген фонд бар. Анын төрайымы Мира Токтогонова деген эжейибиз. Аларга терең ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Дагы Анкара клубу деген атайын фонд бар. Ушул анын жетекчиси Атилла Гүвен деген ушул агайыбыз бар. Аларга мен аябай терең ыраазычылык билдирип кетем. Ушу биздин таланттарды баалап, ушундай өстүрүп, ушундай даражага жеткирип аткан. Анан ошол конкурста бул онлайн сынак болду да. Бул офлайн эмес, онлайн сынак болду. Мына биздин окуучубуз Саматова Мончок ушундай гран-прини алды. Ошол январь айында. Куттуктайбыз. Ушундай сынагында ошол гран-прини алган. Мончок вокал боюнча номинация боюнча. Анан биздин ушу Кастарбекова Кылым деген окуучубуз мына. Кастарбекова Кылым. Бул да ушундай гран-прини алган да. Өзгөчө аттары бар окуучуларды алып келип турсак. Бул улуттук аспаптарда ойноо боюнча бул окуучубуз ушу. Керемет эми ушул тиги булар ушундай бир гран-приндерди өтө жеңүүчүлөр экен. Анан комузун ойнотпосоңор болбойт деп бизден ошол экран артында деле көрүүчүлөрүбүз мындай чыдамсыздык менен күтүп атса керек. Нарындан бери атайы келсе анан буларды сүйлөтүп эле жөнөтүрбөй бир керемет комузга кезек берсек кандай болот? Өнөрүнө күбө болобу? Келиңиз. Кайсыл күбөнү чертип бересиз? Кандай келдиңиз? Саламатсыздарбы? Ниязалы Борошовдун Кара өзгөй деген күбөсүн аткарып берейин. Vale. Hoppa. Vale. Vale, azamats.
Кудай Бале! кесиптешмекөз оозубузда Комуз мынтип ыргытса мен комуз качып кетип калат экен деп ойлойм. Анан бир суроо, бул комузга флешка түшөбү? же өзгөр Ати, комуз бияка кылса деле үн чыга берет экен го анан. ушуга негизи кылымайм Тамаша. жогоруда мындай үйрөнүүгө канча убакыт талап кылынат ушул эле күнү? Ушул эле күнү үйрөнгөнүмө бир жылдан ашык убакыт өттү го. Бир жылдан ашык, Ышкычакта ошо бир жыл. Кайра кайталап атып. Негизи Жерден колуңузга эме комузду көтөрчү. алганыңызга канча болду? Негизи комузду 7 жашымдан бери чертип келем. Кичине бала чагыңыздан эле чертип келет экенсиз, э? 7-8 жашта. Жети. Жаш эле көрүнүп атат. Кел эми бул жакта мончок өтө аты өзгөчө кыз отурат, э? Анан ушул баягы түрк эл аралык сынакка катышкансың, онлайн түрүндө. Дели ушул сынакка катышып калышыңа эмне себеп болду? Ким түрткү болду? Сен да жогоруда баягы өзүңдүн дипломдоруң менен мактана кетсең да болот мончок. Бизге негизи мен музыкалык мектепте окугандыктан мен эжейим 3 жылдан бери Жылдыз Абдыгазиева эжемдин колунда окуйм. Бизди таптап, бизге өзү билгенин үйрөтүп, бизди көптөгөн сынактарга катыштырып келет. Буга чейин дагы жаш таланттарга майда мындан тышкары конкурстарга катышып келгем. Анан быйыл өтө өзгөчө жыл болду десем болот. Мен үчүн анткени быйыл катышкан конкурстарымдын баардыгы Түркияда өттү. Онлайн түрүндө өттү. Азыркы кырдаалга байланыштуу, карантин болгонуна байланыштуу онлайн болуп өттү. WhatsApp'тан телефон аркылуу сүйлөштүк. Кандай сезимдер болду негизи онлайн өткөн гран-приди алган кандай экен? Биз деген негизи мурун ошол жака барып, балдар менен жолугушуп, ошол жактан катар менен кирип ырдап катышып жүргөнгө онлайн болгон башкача болот экен. Видеого тартып анан кетирип аттык. Өзгөчө. Кезек. Ооба. Ката болгон жерлерин оңдоп, улам видеого тартып жөнөтүп аттык. Кайра кичине жеңилдикте болгон окшойт, э? Адашып кетсең, кайра өчүрүп башынан ырдайын деп, э? Ооба. Кайсылар менен катыштыңыз? Мен Күмөндөр Абылов атабыздын Бакыт дайрасы деген чыгармасы менен катыштым. Ал чыгарманы азыр ырдатпасак болбойт. Азыр ырдатпасак болбойт, э? Гүлгө салып бересиз, э, комузду? Сиз комуз сетип бересиз. Башка ырдап берсем азыр, ал анткени. Гүлгө түшпөйт экен, эми. Ал Биздин конкурстун шарттары ушундай экен, ал жакта ырдагандар башка жакка ырдабайт. Тамаша. биздин Жуманыш Эралиев атабыздын ырдап бересиң, э? Эсен бол деген ырды. Көркүң бир көздү талдырган, көк үчкөн сенсиң ойлосом, көктөн бир учуп качырган, көк шумкар болуп койбосом, көңүлдү толук кир басат. Көрүшпөйбүз дегенсип, ай дегенсип, ай дегенсип, ай дегенсип, күдөрүң үзүп койбосом. Акыры бир күн түшөрүдө ак жибектен жайдым тор, албырган жүрөк сүйүсүн алар демес деп сундум кол. Айтсаңчы ачык жобосун, албасаңа колум тартайын, ай тартайын, ай тартайын, ай тартайын, айтылуу сулуу эсен бол. Ойлонтуп жаздырган, ой алтын сенин кадырың, жабыркатпай бассаңчы жаштыктын жалын кадырын, капа болом көп ойлоп. Кадырыңа билчү кара көз, ай кара көз, ай кара көз, ай кара көз, кантесиң сүйүү жалынын,
Қадіріңа білчү қара көз, ай қара көз, ай қара көз, ай қара көз. Қантесің сүйі жалының, қантесің сүйі жалының. Жанарбек агай, ушундай өзүңүздүн баягы таланттуу кыздарыңызды, окуучуларыңызды көрүп эле сыймыктанып отура турбайсызбы? Ооба. Келиңиз агай, эми бизге берилген убакыт аз болгонуна байланыштуу сизге кезек берели. Өзүңүздүн да бир керемет талантыңыздан кыл-кыяк менен көрсөтөсүзбү? Ооба, сиздин да талантыңызга көп. Толтура аспап көтөрүп келип, ушунун баарын чертип аласыз негизи. Буюрсаңыз. Негизи канча аспап билесиз? Улуттук аспаптар боюнча бирок санаган эмесмин, улуттук аспаптарды ойной алам да. Бардык. Канча Биздин улуттук кыргыздын. аспап болсо, кыргыздын. Кыргыздын улуттук Бардык. аспаптары. Керемет. Мурат Алыгүреңкеевдин Керезен деген чыгармасын аткарып берейин. Улуттук эйфория деген болот го. Мындай жанагы Чыңгыз Айтматовдун Кылым картай бир күн деген чыгармасы бар го. Ошондогу жанагы Эдиге өзүнүн төөсүн издеп кеткен жери эсиме түшүп эле, кыргыздын эски баалуулуктары эсиме түшүп эле, мындай бир өтө бир жакшы таасир калтырдыңыз. Эфирде унутуп кала калдыңыз да. Керемет таланттар кетти. Эфирде отурганыбызды унутуп кала жаздадык. Азаматсыздар, эң сонун агай ушундай дагы да бир келечегиңиздер кең болуп, мындан да көптөгөн жакшы ийгиликтерге, жетишкендиктерге жетип, ошентип эле биздин студиябызга келип тура бериңиздер, биз сиздерди чакырып тура берели жаңы жаңылыктар менен. Бүгүн атайын ошол бизге убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр эми агай кыл-кыяк менен эски бир кыргыздын керемет күүсүн четкенде ошол кыргыздын бир тарыхы, кыргыздын кыргыз экени эске түшүп, баалуулуктары, Супарада кадимки эле Супарада азыркы учурда ошол кыргыздын баалуулуктарын көрсөткөн бир музей ачылыптыр. Ошол 1000 уккандан бир көргөн артык дейт баарыбыз чогуу. Кийинки таспадан ошол музей тууралуу көрсөк кандай дейсиңер? келиңиз. Келиңиздер.